УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев эл аралык, анын ичинде Интерпол багыты боюнча издөөгө алынды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Табалдиевке карата Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү боюнча иш козголгон. Ийин Батукаевдин иши тегиргелип бүткөнүн, 19 киши шектүү катары өтүп жатканын маалымдады. Укук коргоо органдары Бусурманкул Табалдиевди таппай жатканы тууралуу маалымат 8-июлда тараган. Аны Туркияга чыгып кетиши ыктымал экенин айрым маалымат каражаттары да жазып чыккан. Табалдиев Кырымтөбөл Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошогон. 2013-жылы коргоо кеңешинин катчысы болуп иштеген. Азиз Батукаев 2013-жылы айкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген, соң Орусияга чыгып кеткен. Бул ишке байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы аткаминерлер айыпталууда. Россиянын журналисти Андрей Малахов кечээ түз эфир берүүсүндө өзүнүн жана телеканалдын атынан кыргызстандыктардан кечирим сурады. Мени бүтүн Россия жана Кыргызстан тургундарын угусун каалайм. Эгер бирөөнү кокустан тарынтып алган болсом, кечирим сурайм. Биз бардык көрүүчүлөрүбүздү сыйлайбыз. Кечирип коюңуздар, деди Малахов ал берүүнүн аягында. Эске салсак, буга чейин теле алып баруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы түз эфир берүүсүндө кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун уулунун жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетинен Маруговдун баласы каза болуп калган. Андрей Малахов таксинин кыргызстандык айдоочусу Исламбек Акбаровду буйрутма менен адам өлтүрүүгө күнөөлөгөн. Алып баруучунун пикиринде $10 айлык акы алып, чатырда үй-бүлөсү менен чогуу күн кечирип жүргөн кыргызстандыктар $100,000 үчүн баарына даяр. Берүү YouTube каналына чыккандан кийин алып баруучу катуу сынга кабылды. Соц тармактарынын колдонуучулары алып баруучу бүтүндөй кыргыз элинин намысына шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылышкан. Андрей Малахов кечирим сурагандан кийин соц тармактарынын колдонуучулары #Малахов акциясы жабык деп жарыялап, ошондой эле өз пикирлерин бөлүшүүдө. Марс Черикчиев: кыйын элесиңер Facebooktун эли, Малаховду дагы кыргызча сүйлөтүп. Жакшылык Бердибек уулу: кийинки маселеге өтөлү, Малаховду жеңдик. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтөр кенине барган учурда Centera Gold Inc. компаниясынын президенти Скотт Перри менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кумтөр кенинин эксплуатациялык мөөнөтүн узартуу маселеси Centera'нын президенти Скотт Перри менен жолугушууда негизги маселелерден болуп талкууланды. Бул салыктык төлөмдөргө, жумушчу орундарды сактоо жана жалпы эле ата мекендик экономикага жакшы таасирин тийгизет. Компаниянын 20-жылдагы бюджетине геологиялык чалгындоо иштерине $20 миллионго жакын АКШ доллары киргизилди, деди премьер-министр. Мухаммедкалый Абылгазиев ошондой эле Кыргыз Республикасына дивидендтерди төлөө маселеси тууралуу дагы сөз кылды. Анын айтымында, Centera Gold Inc. компаниясынын президенти Скотт Перри жакынкы арада директорлор кеңешинин кароосуна бул маселени киргизүүнү жана аны чечүүнү убада кылды. Мындан тышкары, тараптар эсебинде $40 миллионго жакын АКШ доллары бар рекультивациялык фондко байланыштуу маселени да талкуулашты. Кумтөр кениндеги концессиялык аянт тууралуу сөз кылган Мухаммедкалый Абылгазиев, учурда компания 2009-жылдагы келишимдин негизинде берилген кошумча аянтка ээлик кылууда. Мындан башка кошумча территория дагы кошулган жок. Сарыча Тер таш мамлекеттик коругунан да жер берилген жок.